Асманда жарык көрсөң жылдыз деп бел, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил деген ураанда Ош шаарындагы жаштардын башын бириктирип, жүрүш жасашты. Ош шаарындагы жаштар Кыргызстан кинотеатрынан баштап Сулайман Тоодогу музейдин алдына чейин улуттук баш кийимди кийип, желек көтөрүп шаар тургундарынын мекенчилдик сезимин ойготту. Бүгүнкү күн аябай сонун өтүүдө десем жаңылышпайм. Себеби бүгүн Ош шаарыбыздын жалпы жаштары бул жүрүш жасашы мына Сулайман Тоого чыгышты. Себеби улуттук баш кийимибиз болгон ак калпагыбызды жөн гана 5 март күнү гана кийип калбастан, дайым аны ыйык сактап, ыйык тутуп, дайым кийип жүрүшүбүз керек. Негизи эле бул ак калпагыбызды дүйнөгө таанытыш, же болбосо аны даңазалаш бул биздин негизги милдет. Жалпысынан 1000 чукул жаштар жүрүш жасап, улуттук баалуулук катарына кирген ак калпакты даңазалашты. Бул иш-чаранын негизги максаты ушул жаштарыбызды патриоттуулукка, ата мекенди сүйүүгө тарбиялоо, улуттук урп-адат, каада салтыбызды жаштар арасында жайылтуу. Ошондой эле жаштарыбызды мындан аркы ак калпак эң биздин туу көтөргөн ак калпагыбызды ошол башыбызда кийип, даңазалап ак калпагыбызды жаштар арасында жайылтуу болуп эсептелинет. 5-март ак калпак күнүнө карата уюштурулган иш-чарада музыкалык аспаптардын коштоосунда каалоочу жаштар ырдап жүрдү. Ага улай эле чакан флешмоб уюштурулду. Сулайман Тоого чыккан жаштар тоонун тазалыгына да кайдыгер карабай, каптарга таштандыларды терип, тазалоого алышты. Сулайман Тоогубузда биздин ыйык, Сулайман Тоогубуздагы таза болсун деп, калпактай таза болсун деп жаштарыбыз ушу калпактан кийин, акциядан кийин ушу тазалык акциясына чыгып атышат. Сулайман Тоого азыр бул жерде аябай көп студенттер жүрүшөт, жаштар жүрүшөт. Булар Сулайман Тоогонун бүт бар жагын тазалап түшүп кетишет азыр. Ак калпак майрамыңыздар менен барыңыздардын бүгүн 5-март ак калпак майрамына карата флешмоб уюштурулуп, мынтип жаштар менен биргеликте Сулайман Тоогубузга чыгып, Сулайман Тоогубуздун тазалыгын карап, Ош шаарындагы жогорку жана атайын окуу жайлардын студенттери тоодон түшкөн соң Алымбек Татай салуу жайында аркан тартыш жана ордо оюндарын ойношту. Мында мыкты жаштарга атайын белектер тартууланып, сый тамак берилди. Андан кийин келип, Араванскийде Алымбек Татай этнографиялык комплексинде улуттук оюндар уюштурулган, ошо жаштар үчүн ак калпак күнүнө карата. Ошол жерде аркан тартыш жана башка улуттук оюндар бар. Ошол жерде оюндар болмокчу. 5-март ак калпак күнүнө карата уюштурулган иш-чарада жаштар көңүлдүү маанайда улуттук, мекенчил сезим менен майрамды өткөрүштү. Адылак Жол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.